азыркы учурда китептин ачылышына барып аткан адамдын өзү Кыргыздын келечегине салымын кошуп аткан жаштардан, байкелерден, эжелерден деп билем. Бүгүнкү Кылычсыз самурай китебинин бет ачар аземине кош келиңиздер. Biz бұл пресс агенттиги ушу 2 жылдан бери иштеп келатабыз. 4 багытта иш алып барабыз. Ошо биринчи багыты жаңылыктар, сайт иштетебиз. Экинчиси Русия кантип реформа жасай алды китебин былтыр ушу коомчулукка сунуштаганбыз. Анан бул жылы мына Кудайдын буйругу менен самурай Кылычсыз самурай деген китебибизди англис тилинен которуп ушу китеп сүйүүчүлөргө сунуштап жаткан учурубуз. Жаныбек айтып кетпеді, Жаныбек бітігі Баластан деген журналды мен ойнағым ошо Токтосун Самудинин кошоолу Батчике журналды эмеси 40 жыл, 50 жыл болду башкарган, ошентип башкарат деп Баластандан чыкпайт десе, бул Баластандан чыгып, Акбалдар адабияттан мындай серьезный Богу пресс деген. Богу пресс жамаатын анын жетекчиси Жаныбек Абидешвилини чоң ыраазычылык билдирем. Кут болсун, бүгүн китебиңердин бет ачары болуп атат. Эми китеп жөнүндө айта турган болсом, негизи аябай жакшы иш кылып атасыңар. Бүгүнкүсүндө мына мага да буйруптур, экинчи жолу мына китептин ачылыш аземинде отурам. Менин кара тетили болуп калган доордо кыргыз өзүн таппай турган учурда биз кандай десем, жамандык менен жакшылыкты чаташтырып калган бир мындай бир ушунчалык бир хаоска окшогон доордо турганда бул китеп өтө маанилүү болуп атат. Мен абдан таасирлендим. Эми кыргыз тилиндеги котормосу дагы биздин кыргыз тилдүү окурмандарга таасирдүү которулду, жеткиликтүү болду деп ишенгибиз келет. Бұл біз үшін мен де өте қуандым. Кылычсыз самурай. Мурда самурай бизминча деп китепканалардан көрүп, дүйнөлүк бестселлер китептердин катарында экенин билип, окуйм деп жүргөм да. Анан кубанып атканым, орус тилинде эмес, биринчи кыргыз тилинде окуганга мүмкүнчүлүк жаралды. Ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берген Жаныбекова жана Гүлбара эже ушул эмгегиңиздер үчүн чоң рахмат. Буюрса элге пайдасы тийген, эң көп таралган китептердин бири болсун деп тилектешпиз. Эң алгач учурдан пайдаланып, мына ушул колдоо көргөзгөн инсандарга чоң рахматыбызды айтам. Концерт мекемеси жана анын директорлор кеңешинин төрагасы Эмил Металиев агабызга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Каалайбыздан косуп алсаңыздар. Бизге ошо китеп котор долбоорубузга дайым көмөк көрсөткөн Кыргыз консул Атайын Манас китебин бердик. Студенттер, артқа барыңыздар, сахнаға чыгып алыңыздар, тез-тезден.